Çok bozana çok şanslısın деген çok şuna düşülen çok peşinde şunuzda karşı tanısı yok. Ama çok şuna çıktı tereyağıydı. Музыка менен башталган жыйында 12 000 калкы бар Жумгал районунун Чаяк айыл өкмөттүн нарындагы өкүлү Эмилбек Алымкуловдун жыйынга келбешин сынга алышты. Чаяк айыл өкмөтү 1 жылдык отчетун берди. Ага жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Адыл Сапаров баш болгон жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл өкмөттүн аппараты менен тургундар катышты. Айыл өкмөт башчысы Рустам Алымкулов айыл ичиндеги бүт тармактарга берилген каржылардын эсебин айтып, берилген колдоолор менен аткарылган иштерге токтолду. Ачыгын айтканда 500 сомдон 5-10 миң сомго чейинки берилген каржылардын эсебин төкпөй чачпай эл алдында айтып берди. Аны менен катар Кара Жээк, Бештерек унаа жолун жарыктандыруу жана жер алдынан чыккан сууларга убагында казылып, бирок көмүлүп калган дренажды кайрадан каздырып берүүсүн суранышты. Ал эми айыл аксакалдары жыл сайын же 3-6 ай сайын өкмөттөн отчет доолабай 4 жылга шайланган айыл өкмөттү мөөнөтү бүткүчөктүү убакыт берилүүсүн айтып өттү. Бир областтын бир өкүлү жок ай. Карабайсыңар. Бизди теңин албай атабы. Ия. Ортодо Чаяк айыл өкмөтүнүн бюджети көп экендиги да айтылып, акчалар кайда сарпталып жаткандыгы кызыккан тургундар да болбой койгон жок. Акырында малды асылдандыруу маселеси төмөн болуп жаткандыгы айтылып, айылдагы бодо малдар жайкысын сейилдеп отура турган жайдын жоктугу да козголду. Аксакал менде элеси бар, каты бар. Бештерек Кара Жээк жолун жазалган өзүңүз жакшы билесиз. Ошол эркиндеги агорооддордон чыккан суулар азыр жолду кайра талкалай баштады да. Бул жөндө сизге да кайрылуу болгон. Силер алып келген турбаны алып кетти деп айтыптырсыз, бирок мен башкалыкта жүргөндүгүмө байланыштуу жетише албай калдык да. Анан башкалар бөлүшүп кетиптир. Ошол эркини 2020-жылга бюджетке кийирип берсеңиз деген сунушта. Экинчи сунушум ошол көчөнү жарыктандырууга дагы мүмкүнчүлүк болсо ошол көчөнүн жарыктандыруусун да кийирип берсеңиз да. Үчүнчүсү Бештерек айылындагы казылбай калган дренаж казылып, азыр толуп калыптыр. Азыр Бештерек айылынын элинин айтуусу боюнча ошол эркини быйыл эмчиликке кайрылуу кылсаңыз, ошол эркини дагы кошуп койсоңуз да, ошол дренажды чоңойтуп кайра каздырууга. Болду быйыл, Кара Жээк, Бештерекчи, көпүрө бар салынды. Анан турбаны убагында чалсам өзүмө бербей алган. Sonra айтат, орусча сөз бар ғой, сол ньюспепер базал депчи. Силерге чалдым, келбей койгон, бөлөк керектер алып кетти. Келгенде берели, бирок канча штук керек экен, кайерге экен, тапшырып берди. Моуженге керек деп турчу. Эми токтотолу, бир 4 жылга иштетели. Анан эле 3 айдан 6 айдан күчүрө берип улам чайлап, улам менен төрбүнөн отчет сураганда токтотолу. İştesin, жаштар iştesin, iştep bölsün, takşalsın, mına uşunda. Anan ki bu eminin formasını özgörtüş gerek. O çok uçtu. Bu kıskasını aytkanı Jokömdün, Özkömdün formasını da orada tuşlar desegan ne var da. Anan mor ekilgenden suro çoklukların bağırdan, jana 5 ay olmattın, men ötpöy koygam oşun bilip durub partiyaga. Anan 5 ayda oşunda kıdırıp, ушул маалыматтарды эметип туруп мына ушундай келгенде эле эмнени быйыл жасайбыз деген маселеге өтүшүбүз керек да. Анан жолусу жанагындай суроо-чокуттар көбөйгөн. Экинчи бир маселе биз такайла бул аким менен эле айыл өкмөтүн тиги домбулай бербей, жана областтык мекемелер деген бар, облус губернатор деген бар. Жана кайпык бир жолу 3 ayda bir gelip duramın öptürüp, bir çoğuluşluk sürttürüp, oşu oydan жоголгон да. Ошондуктан аларды да сурашыбыз керек. Жана бир жерден айтып кеттиң,
ошо областтан бир 200 миңдей сом жардам берилди деп. Аны да бир кичине сурап бир тактап албасак болбойт экен. Ошо жан жоопкерлер менен келип туруп аны отчетторун ошону такташыбыз керек. Муну эске алып ошо жака жеткирип кой. Бүгүн мына 12 миң калкы бар чоң айылга бир областтын бир өкүлү жок. Карабайсыңар. Бизди теңине албай атабы. Иә. Байке, жиын алышты емес, Жоқ, бу бурбайды мен. Биздин районубуздун жиыны. Жиын экен Районубуздун жиыны. Экинчиден, биз областтын жыйындары келип, айылдарды кыдырып өзүнчө болот. Жаңы губернатор болду. Ал киши ошол мына жакында эле айылдарга кирип атат. Чейгеде өзүнчө келип болот. Анан экинчиден, сиз биз жанагы район боюнча маалымат беребиз дебедикпи? Ошондо жасалган көптөгөн иштердин башында биздин губернаторубуз дагы ошол координация кылып турат. Мурунку сиз иштеп жүргөндөй акча каражатын азыр губернатор менен аким бөлбөйт, билесиз. Азыркы каражаттын баары тең Ылыйтада, аэропорттордо, анан Минфинде. Бирок ошонун бөлүнүшүнө, башка нерселерди кылышына биздин администрация тараптан, ошо губернатор тарабынан бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Аны сизге азыр бул жыйындын аягында айтып берем. Аэропорттун жанында мектептин балдары өтөт, ошо жерге жанагы секиртмекти бир жака коюп койгу болот да. Себеби дегенди билесиң, бүт көмүр тарткан чоң машиненин баары өтүп атат. Балдар өтүп атат, ошонун бер жагына эле коюп койгула. Бир ушуну бир маани берип жүр. Андан кийинки бир чоң маселебиз асылдандыруу маселеси өтө төмөн болуп калды. Бул маселени ушул ойлоштуруш керек. Экинчи малды асылдандыруу. Андан кийинки маселе биздин айылда мына жактан келип турат 200ге жакын үй чыгат. Мына күз келгенде кандай дейсиз? Туурабы? Анан жазында жай келгенде бир дагы үй бүлө тиги эменimiz үй саап ичпей калат. Ошонун ар жакта жери бар, мурун деле айтылган ошол бойдон калып келатат. Ошол жерге жазында жайында тиги мал кичине корголой турган бир жай салып коюш керек эле. Жай даяр турат. Аны экскаваторго чукуп туруп үстүн жаап койсо эле даяр болот да. Муну ушуну эске алып коюп, аны ичиңде ийгилик болсун. Каршы аңыз жоқ, Күлтөбүштан талаулардан канаттандырылды. Аэропортко отургуза берди, анан кийинки